Арбаңыздар ардактуу телегөрчүлөр, сиздер менен кайрадан мен Акмарал Маликова. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарында жайгашкан Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүн негиздеген жана бул жерде балдарга мээрим көрсөтүп жаткан арабыздагы каармандарды тааныштырабыз. Мен өмүр бою педагог болуп иштедим. Мен 50 жылдан ашык мен башка кесипке барбап турмун. Алып келип ушул жерге алып келем балдарды, көчөдөгү балдарды алып келип жуунтуп, тазалантып, анан кечинде балдарды кетириш керек да. Балдар кетпейбиз деп туруп алат да. Эми кетпесе мен аларды каяка жаткырам, аларга тамак ашты каяктан берем. Анан ушундай кыйынчылык болду. Анан ушу бир жактан эптеп ушу алдым, ун деле жок болчу, май деле жок, ошо таап келип ошо балдардын курсагын тойгоз. Тамара Токтаманбетова 1999 жылы үй бүлөлүк балдар үйүн ачуу кыялын көкүрөгүнө түйгөн. Бирок ошол учурда каржылык мүмкүнчүлүктөрдүн чектелүү болушу анын бул оюн дароо ишке ашыруусуна тоскоол болгон. Анткени менен мээримге зар балдарга болгон сүйүүсү өчпөй, колунан келген жардамын берүүнү уланта берген. Жылдар өтүп анын тилеги акыры мамлекет тарабынан колдоого алынып, 2006 жылы расмий түрдө үй бүлөлүк балдар үйүнүн эшигин ачууга жетишкен. Ошондон бери боорукер айым 10 баланы чоңойтуп, өз алдынча турмуш жолуна узатып, кайрадан 12 баланы мээрим канатына бөлөп, аларга эне мээримин тартуулап келүүдө. 26 жыл болуп барат. Ошол кездеги тарбияланган балдар азыр мына күнү чоңойду, үйлөндү, жайланды, кыздарым турмушка чыкты. Ушу 26 жыл, 30 жылга жакын эмгегимде мен Кудайдан улук сүйлөгөнгө болбойт. Ушул бир бала жаман чыкты, могу жерден бир мондай чипи чыкты, алтын уядан ушундай болду деген сөздү угулат мен. Эми укпай эле коеюн, Кудай уктурбай эле койсун. Балдарым жакшынакай болуп тарбияланды. Россияда, Казакстанда, мисалы үчүн Дубайда, Кытайдын Гонконг шаарында эмгектенип жатат. Кыздарым Россиядан ушундай жакшынакай окууларды бүттү, иштеп атат азыр ушундай баардыгы жакшы. Анан эң негизгиси менин жетишкендигим ушул балдарды мен бир тууган кылып койдум. Бир тууган болуп, бир туугандай чоңоюшту. Каяка барса дагы бири-бирине сый урмат менен мамиле кылышат. Анан кийин мисалы үчүн Россияда ошо орус кызым бар азыр, күйөөсү орус. Ал ошо барган балдардын баардыгына иш менен жайгаштырып, текшерип, сен каяка баратасың, эмне кылып атасың деп документтерине жардам берип, анан айлык алган маяналарын дагы контролдоп керек болсо, давай сен буга жумшайсың, муну буга жумшайсың деп. Анан мага дагы ушу үзгүлтүксүз келип телефон чалып, кантип атасыз, кыйналган жоксузбу, каяка барасыз деп эс алдырып, мисалы үчүн былтыр мурдагы жылы Стамбулга, Дубайга ушу балдарым умрага дегендей, быйыл Египетке жөнөтүштү. Эмне кыласың? Бала тарбиясына өзгөчө көңүл бурган Тамара айым ар улуттагы балдарга кыргыз маданиятын сиңирип, алардын мыкты инсан катары чоңоюусу үчүн туура тарбия берүүгө аракет жасап келет. Бул максатта ал балдар үйүнүн короосуна бооз үй тиктирип, улуттук баалуулуктарды үйрөтүүгө өзгөчө шарт түзгөн. Анан эми ошол балдар кичинекейинен келди, ал өзүнүн деле ким болсо деле ал өзүнүн деле салтын билбейт, өзүнүн деле үрп адатын билбейт. Бирок мен аракет кылам ушу кыргыздын үрп адатын, салтын, санасын, кыргыздын тамак ашын, кыргыздын каада салтын үйрөткөнгө неме кылам да. Мисалы үчүн жана эркек балдарга койду кантип союш керек, устуканды кантип тартыш керек, анан кыздарга иш четин эмне кылыш керек, жана быжы деген асип бөпкө куюш керек. Анан кийин баягы тамактардын түрлөрүн, кыргыз тамактарынын 5 бармакты кандай жасалат, ушулардын баардыгын билет. Менде орус кыздар, 2 орус кызым бар эле. Анан кийин ошо кызым бирөөсү кайсы тамакты жакшы көрөсүң деп бирөөсү сураса 5 бармак деп коет. Анан кийин ошол салт бул кыргыздын негизгиси мынакей түндүгү ошо боз үйү. Тамара Токтаманбетованын жасаган зор эмгегин элибиз да, мамлекет да жогору баалап, ага ыраазычылык билдирип келет. Убакыттын өтүшү менен анын аракети ар кандай сыйлыктар жана ардактуу наамдар менен тастыкталууда. Эл арасынан деле, мамлекет тарабынан деле баардыгы ыраазычылык билдирип,
уюмдар жанагы мамлекеттик эмес уюмдар өздөрүнүн ошо ардак грамоталарын, медалдарын берип келет да. Анан эң негизгиси мен өткөн жылы ошо президенттин колунан Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер деген көбөлүктү алдым мен президенттен ушул. Негизинен бул адамдын эмгеги бааланыш керек да, баалаш керек. Эгер мен ушу мамлекетте иштеп аткандан кийин мамлекет менин эмгегимди баалаш керек сөзсүз. Башка да баалаш керек. Сен балаңдын эмгегин деле, келиниңдин эмгегин деле, кызыңдын эмгегин дагы баалашың керек да. Ошону макташың керек. Жаман жагы болсо жаманын айтасың, бирок жетишкендигин айтыш керек да. Ошол сыяктуу эле мен дагы ыраазымын ушу бардыгы ошо беришти сыйлыктарын. Рахмат. Эң оболу бул ишти баштап кетүү Тамара айым үчүн оңойго турган эмес. Ал алгач бул жолду тандаганда өз балдарынын каршылыгына туш болгон. Мээримге муктаж балдарды багып алууну ойлогон энесине балдары түшүнбөй, тынчсызданышкан. Бирок убакыттын өтүшү менен алар да бул иштин сооптуу экендигин аңдап, жан тартып, колдоо көрсөтө башташкан. Бүгүн болсо уулу менен келини анын жанында туруп, жалпы түйшүктү тең бөлүшүп, Тамара айымдын ыйык ишине жан үрөп, жардам берип келишет. Жаштар бир шалбыраган кийимди кийишип апа эмне кылып атасыз, зачем ушинтип өзүңүзгө неме кыласыз, эми жакшынакай эле эл катары сиз оңдуу аялдар мынакей жакшынакай болуп эле айчылашып конокко барып дегендей бир жак чет мамлекеттерге барып эле өзүнүн жанын эле карап жүрүп аткан сиз эле эмне буларга күйпөлөктү эле монтуп алдыңыз деди. Анан эмне болду десем, мына эми мебелдериңиздин баардыгын сындырды, унитаздарды сындырып атат, идиш аякты сындырып атат деди. Анан балам дедим, ушул мебелдерди силер тырнактаңар да, бар эле ошондон бери силер деле чоңойдуңар, булар деле чоңойду. Анан эми адам деле жашоосу бүткөндө кетет турбайбы? Анан бул деген буюм деген жок болот да десем, анан мени карап туруп, сиздин мындай давлениеңиз көтөрүлүп анан кийин жаман болуп аткан жоксузбу деди. Ай жок дедим мен. Жок, мен эчтеке болгон жокмун. Мейли сын соңдоп коебуз, кайра тиги болот. Эми балдарды бала деген бала да десем. Ай анда мейли, мен сизге переживать этип атпайбынбы? Сиздин мындай давлениеңиз көтөрүлбөсүн, ошо кыйналбасын деп. А сиз ушунун бардыгына кайрылуу болуп, макул болсоңуз, анда мен эчтеке дебейм деди. Ошондон кийин эч ким эчтеке дебей калды. Азыр жакшы эми алар бардыгы бир тууган болуп, менин балдарымды булардын бардыгы байке дешет, жеңе дейт, аялдарын. Кичинекейлери ата деп калды, жана балдарымды келинимди апа деп калды. Алар деле ошого көнүп жакшынакай болуп эле көнүп калышты. Бардык проблемалардын бардыгы ошо балам менен келин мойнунда ошолор чечет. Мен уже мындай эле жөн эле сыртта эле болуп калдым да, мындай айтам. Бардыгын ошо келин менен уул колуна алып, бардыгын жасап, проблемалардын бардыгына барып, мектепке барып, буларды спорт менен машыктырганга, короо жайда иш кылганга, мисалы үчүн сырткы балдар үчүн. А үйдө деген келин ошо кыздардын бардыгын үйрөтүп, тамак ашты кантип жасайт, кирди кантип жууш керек. Ушунун бардыгын ошо келин менен уул жасап атышат азыр. Сенден жакшы болот. Айбек, мына складтан ключин алып чыксам, докторго жем алып чыгайлы. Мына жакка соктоду, биякка. Кайсыл жылы келин болуп түштүңүз эле? 2003 аягы ушул жерге келгенмин. Келгенде уже почти турмушка чыккан, үйлөнгөн, балдарым ошо кичинекей кезинде ушул жерде жүрүшкөн. Эми ал убакта эми апам өзү карап неме болуп жүргөн. Түшүнбөй эле жок билген өзүм билбей эле келгенмин. Бирок эми Кудай Тааланын немеси экен бул деле, мисалы буйругу экен. Ушул мага өзүм апам 11 тууган. Анан аларга мен кызыгат элем, мындай ниетке жараша болот экен да. Көпчүлүктү жакшы көрөт элем. Үйүмдө баягы көпчүлүк болсо, алсындарым болсо, мындай көпчүлүк же үйүбүздө кары кемпир болсо деп ниет кылат элем өзүчө. Ниетиңиз ошондой. Ниетим Кудайга шүгүр, неме ниеттерим көпчүлүгү
неме болду, орундалды. Тайнем бар эле 103-кө чыгып өтүп кетти. Рахматын берсин. Тайнемди караганга, батасын алганга жетиштим. Анан бул жагынан болбосо деле, бул жагынан балдарымды көбөйтүп берди да. Анан ошол убактагы балдарым жаш экен, мен жеңе деп калышкан. Анан 2003-төн ылдый уже мени апа дейт, ата дейт. Азыр алар баардыгы турмушка чыкты, үйлөндү, уже неберели болуп калышкан. Баардыгы жогорку окуу жайларды бүтүштү. Баардыгы өзү менен өзү. Азыр үйдөгү балдарым уже мен апасымын, атасы, энеси болуп ошондой чоң семья болуп калганбыз. Биринчи бул нерсени кабыл алуу кандай болгон сизге? Тез эле кабыл алып кеттиңизби? Тез эле. Себеп айтып атпаймынбы, мен жакшы көрөт элем. Себеп апамдардын баягы тайнем үйүнө барганда аябай көп, неберелерди аябай көп, баягы ойносоң кызыктуу эле да. Анан бул жерде жада чоң балдарым менен ойнойт элем мен. Олокто жаш эле балдарым менен то ойнойт элек, алар менен аябай мындай жаш болгонум үчүн алар менен как тең туштай ойноп, алар менен бирдей эле аларды узаттым, турмушка бердик. Анан жашыбыз деле уже 45-ке жакындай эле калды, уже калганы Кудайга шүгүр неме. Анан жакшы эле. Ошондо жалпысынан канча балаңыз бар? Менде азыр так 12, почти 15 бала. 15 бала, 15 сизге балам. апа деп. Апа дешет. 15 балам ошол. Демек патрине турбайсызбы? Ошондой десе да болот. Анан Кудайга шүгүр, кичинекейинен бактым, баягы тууган эне эмес, баккан эне дейт го. 2-үчөөнү мен баягы новорожденный бактым, алийинен бактым. Бир баламды 1 кило 200 чоңойттум. 6 айгача поликлиникага алып барсам, жаңы төрөдүңүзбү деп келет. Корзинкага багып чоңойттум да, жада калса кармаштан коркот элең да. Баягы корзинкага салсаң кичинекей болуп элечи. Апам экөөбүз жуунтканда дагы чоң кыздарым, апа бу карып кетип турго дейт эле. Аябай кичинекей, кып-кызыл эле. Азыр Кудайга шүгүр, 3-класста окуп атат, Гарвардда окуйт, частный мектептерде жакшы окуйт. Эң хулиган, эң гиперактивный балам ошол. Анан кийин 1-класста Келбилде окуйт бир балам, аны дагы 1 айлык бактым. Анан азыр эң кичинекей кызым почти 1 жаш 6 айлык болуп калды. Анын энеси умрага барып келгенге неме болуп, анын атын Айша деп койгонбуз, Айша энебиздин атына неме кылып. Жакшы ол кызым садикте. Ошо азыр балдарыңыз көп болсо да бири-биринен кызганып калса керек сизде. Берки ошол именно Гарвард окуган балам кызганып турат. Аябай, берки балдарым өпсө дагы, кучактаса дагы ал келип кызганып, түртмөлөп, өпкүлөп турат. Анан мен мындай кээде мындай суктанган жерим, өзүбүз жакында умрага барып келдик. Ич мындай балдарым ар намаз окуганда аркамда отуруп, намазыңыз кабыл болсун, чоңойгондо сизди умрага алып барам, сизди ачык алып барам. Только ушу сөздү айтат эле. Алар келет, кучактап өп, анан олордун азыр деле жада калса мына балам деле келет, сөз пешенесинин өппөй калсам пешенесин тосот да. Сизди только ушу умрага алып барам, ачык алып барам. Ушу балдардын ниети менен Алла Таала мына биз жакында күйөөмүз умрага барып келдик. Көпчүлүк ушу балдарымдын дуалары менен болуп атат. Ошондой. Aslında birinci taşıkların aslında ne kılasın? Artık da durup bana zaprakalar bol bile ne kılasın? Zaprakalar cesa. Ama ballar gelince bol üstü. Ne olur bardan başına kara yetmeden bit bardan yetmesek de öyle zapraka kılıp geçti belki. Абиба Кенжеева келин болуп келгенден бери үйдүн түйшүгүн өз мойнуна алып, иретин бузбай, бүгүнкү күнгө чейин ынтымак менен баарына татыктуу мамиле кылып келет. Nasıllar kimsiz? Aslında kıntı bir şey. Бул жерде жалаң кичинекей балдарым жатат. Анан эрте уже багымдат казан айтканда уже балдарым тура башташат. Анан саат 7-де уже булар баардыгы частный мектепке барышат. Анан барышат, ошон үчүн эрте 7-де турат, 7 уже 7:30-гача баары кетет. Турушат, анан кийин аларды өздөрү заправкаларын өздөрү жасайт. Бир чоң кызым и 3 кичинекей балам бул комнатада жатышат. Анан
Кудайга шүгүр балдарым өздөрү эртең менен турушуп, заправкаларды жасашат, анан берки чоң кызым каралашып, анан сабакка кетишет эртең менен. Анан саат уже 4-5-терде кайра келишет. Демек сизге жардамчылар бар, Жардамчыларым бар, Кудайга шүгүр, алхамдулилля, кыздарым ишке жарап калган, тамак ашка, үй жыйнаганга, неме кылганга кыздарым уже ишке жарап калган. Эми кичинекейлерим эми кичинекей. Алар чачат, кайра дагы бүт баары жокто чачкандар ушу кичинекейлерим. Артынан эми айтам, үйрөтөм. Жый, туалетке киргенде, немеге киргенде кандай кириш керек, кайсы бут менен басып кириш керек, ошолорун бүт айтып үйрөтөбүз. Себеби булар азыр кичинекей, 1-класс, 2-класс, 3-класста майдалар да. Анан эми булардыкы азыр только оюн, только оюн. Булар саат 6-ларга келеби? 6-ларга келгенде уже ужинге булар пытылыктап кетишет. Уже кухняга эмне бар деш. Ошон үчүн кичине мындай пирог бышырып коем. Анан тамакка чейин кичине пирог кылып жеп, анан кичине ойноп, өздөрүнүн эме кичине ашказанын алаксытып турушат. Анан ошон үчүн немеге кичине жасап коем. Анан эми ужинга очокко тамак жасайм. Себеби немеде балдардын баардыгы кээде баягы аз эле балам үйдө болот. Анан эртең менен окууда, анан университетке кетишет, сабакка. Алар уже 3-4-төрдө келет. Ошон үчүн завтрак менен обедти кичине эле кухняга жасайм, а ужин уже очокко жасайм. Себеби чоң казанга жасашым керек. Анан уже азыр балдар жей турган убакыт, баягы ашыгы менен жасап атсаң, баягы очоктун тамагы баары даамдуу да. Дып деп сурашып деме кылышат. Анан ошондой күнүнө канча адамга тамак жасайсыз? Ошондо мен очоктогу казаным почти 50 литр болсо, почти ошондо жарымдан көбүрөөк жасайм да. Ал уже ужин уже түгөйт, ал уже жада калса, себеп чоң балдарым уже баягы эртең менен кеткен боюнча саат 4-төрдөгү студенттерим деле мисалы ачка келет эртең менен кетет. Эми онча неме атасы акча берип коет. Эме кылган, бирок баары бир эми почти 20 адамга жасайм да. Тамактар эми чоңдорум менен, атасы, энеси, болуп чогуу, жалпы почти 20 адам эме болуп калышат. Мээримге муктаж балдарды кучагына алып, аларга апалык мээримин тартуулап келе жаткан Абиба айым ар бир баланы өз уул кызындай көрөт. Кимдир бирөө алардын көңүлүн оорутса, ал дароо алдына түшүп, коргоп, ар бирин өз баласынан да артык сүйүп, жүрөгүнүн жылуулугу менен курчап келет. Гос мектепте көбүнчө балдар баягы неме дейт экен да. Балдар үйүнөн бун кичине баягы скидка кылып бергиле, анан мындай, анан көбүнчө ошондой сөздөрдү болдурбаганга мен айтат элем да, мисалы айткыла мен акчасын төлөйм. Себеби антип бөлбөгүлө депчи. Бирок бүт эле жерде ошентип неме кылышат экен. Ыйлап келген күндөр болгон. Мени жетимдеди, сен мына детский домдо жашайсың деди деп кыздарым ыйлап келип, кыздары бөлгөн күндөр да болгон. Жада калса жана выпускнойлоруна дагы мындай сен мындай деп туруп айткан күндөр да болгон. Жада калса жанагындай сүрөткө түшкөнгө барганда дагы ошентип айтканда эжекесине звонок кылып урушканмын. Канча чогултасыңар? Мен берем, аны силер мага просто айткыла, антип неме кылбай. Сен бербейсиң, сенде азыр акча жок, сен барбай эле кой. Тип булар үчүн алар чечип койгон күндөр да болгон да. Мен барып алар менен урушуп келген күндөрүм, телефон менен урушкан күндөрүм да болгон. Каарманыбыз тагдырына таарынып эмес, тескерисинче ыраазы болуп жашайт. Жашоосундагы ар бир сыноосун сабак, ар бир кубанычын белек катары кабыл алып, бакытты алыстан издебей, өзү курган чакан дүйнөсүнөн тапкан. Кээде чарчаса да, жүрөгүндөгү мээримден баш тартпай, тагдыры тартуулаган жолго шүгүр менен карап келет. Тагдырыма алхамдулилля ыраазымын. Ушундай балдарды бергенге, мисалы бул деле Алла Тааланын мындай немеси да, бизге берген белеги. Айтат го, жетим башын сыласаң, бейиштен эме аласың депчи, орун берем деп. Эми Кудайга шүгүр, балдарымды эч мындай неме кылбай, кемсинтпей, мындай башка балдардан мындай кем кылдырбай чоңойттук. Окуйм, кайсыга окуйм дегенди окуттук.
эми келечекте булар дагы мисалы бактылуу болгонго, мындай жакшы бир кесиптин ээси болгонго булардын деле акысы бар. Тамара Токтамамбетова жана Абиба Кенжеева мээримге суусаган жүрөктөргө жылуулук берген, өз жашоосун башкалардын бактысына арнаган улуу жүрөктүү аялдар. Экөө тең эмгеги, сабыры жана сүйүүсү менен көптөргө үлгү болуп, бүгүнкү күндө биздин арабыздагы чыныгы каармандарга айланышты. Алардын жашоосу боорукерликтин, туруктуулуктун жана чыныгы адамгерчиликтин эң ачык үлгүсү.